Саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Саламатчылык отургула. Бүгүнкү адабият сабагыбызды баштайбыз. Баштагандан мурда классты жоктоп алайлы. Бүгүн ким класста күзөтчү? Нуржанат. Ким жок класста? Бүгүн баары топ. Азаматсыңар, отургула. Бүгүн силер менен биз сабакка киришүүдөн мурда силер менен нейро көнүгүүлөрүн аткарабыз. Ага силердин катышууңарды, кызыгууңарды, же болбосо көңүл бурууңарды текшерип көрөбүз. Ал үчүн түстөрдү туура айтабыз деген оюнду ойнойбуз. Бул оюндун шарты боюнча ар бир команда топ бирден окуучу чыгып, ушул түстөрдү туура айтып берсе 3 балл алат. Анан эгерде ката кетчү болсо 2 балл. Анан өтө эле айта албай калганда 1 балл алышат. Башка топтор силер көңүл буруп, кайсыл жерде ката айтты, ошонусуна көңүл буруп отурасыңар. Болдубу? Анда баарыңар бир сыйра көрүп алгыла, ар бир топ кайсыл окуучуну чыгарасыңар, даярданып тургула. Карап алдык, Анда баштадык. Кайсы топ биринчи баштайт? Мурас тобу, Нуржанат, кана? Жашыл, кызыл, көк, сары, кара, кызыл, сары, кызыл, жашыл, көк, кара, сары, жашыл, кара, көк, кызыл, кара, кызыл, кара, көк, кара, кызыл, сары, жашыл, кара, жашыл, сары, кызыл, кара, сары, көк. Азаматсыңар, буларга айтылгандай 3 упайды бериле. Ким улантат калган топтордон? Санжира тобунан Амина. Жашыл, кызыл, көк, сары, кара, кызыл, сары, кызыл, жашыл, көк, кара, сары, жашыл, кара, көк, кызыл, кара, көк, кара, кызыл, сары, жашыл, кара, жашыл, сары, кызыл, кара, сары. Туурабы? Туура, буларга дагы 3 бай берели. Кийинки топ даярданабыз, кана? Кийинки топ санат тобу. Жода. Жашыл, кызыл, көк, сары, кара, кызыл, сары, кызыл, жашыл, көк, кара, сары, жашыл, кара, көк, кызыл, кара, кызыл, кара, көк, кара, кызыл, сары, жашыл, кара, жашыл, ак, сары, кызыл, кара, сары, көк. Туурабы? Бир ката, Санат тобуна 2 упай берели. Анда эмесе үйгө берилген тапшырмаларды кайталап алайлы. Бүгүн өтүлгөн темаларды кайталоо үчүн жылдыздарды ким алат деген оюнду ойнойбуз. Бул жерде жылдыздар катылган. Ал жерден бирөөсүн тандайсыңар. Суроолор чыгат. Ар бир суроо татаалдык деңгээлине жараша упайлар берилген. Туура жооп берсеңер, ошончо упайды аласыңар. Даярсыңарбы? Анда оюнду баштадык. Биринчи Мурас тобунан баштайлы. Мурас тобу кайсыл жылдызды тандайсыңар? Ортосунан. Мону, Жок, астында. Бул жерде жок, бул Ушул суроолор. Үстүндөгү, Суроо. Түрк тилдеринин сөз жыйнагы кандай эмгек, ага эмнелер камтылган дейт? Жооп барбы? Сумайра. Түрк тилдеринин сөз жыйнагы кандай эмгек деген суроого. Түрк тилдеринин сөз жыйнагы бул
Диванова Ат-Турк деп аталган. Ооба, локация Ат-Турк. Муну бизге Махмуд Кашкари атабыз жазып кеткен. Бул жер бул сөздүк болуп саналат. Бул жерде ошол түрк элдеринин ар бир түрк элдеринин ар бир уруусунун өзүнүн сөздөрү жана макала каптар жазылып калган. Жоопту көрөлү. Туура жооп энциклопедиялык эмгек экен. Ага чигин, ягма, карлук, кыргыз, оғуз, туси, уйгур, кыпчак жана башка түрк тилдериндеги 7500дөй сөз камтылып, сөздүк түрүндө түзүлүптүр. Туура экен? Жооп туура 3 упай. Кайсыл топко? Раз топко берилет. Кийинки кезек Санжира тобуна. Санжира тобу кайсын жылдызды тандайсыңар? Жаман кайтуу деген астында. Ну, Алтын жыл. алтын жылдыз. Макул. Так, суроо. 19-20 кылымдагы кыргыз ырчыларынын чыгармаларынын тематикасы кандай болгон? Кандай темаларда ырларды чыгарган? Кандай тематикадагы темаларда ырларды айткан, же болбосо комуз чертип чөкмөлүк, ошол сыяктуу сөздөр. Кайсы темаларга басымдуулук кылган? Басым жасаган, же болбосо? Жооп барбы? Кана жооп? Анина. Бул жерде негизинен ошо 19-20 кылымдагы кыргыз ырчыларынын чыгармачылыгынын тематикасы бул жерде негизинен ошол өкүмгө басым кылынган, репрессияга, андан кийин Октябрь революциясына, байманаттарды басмырлоого, орустардын ошол басмырлоого жерлерине басып алган жерлерине ошол негизинен ошолорго басым кылынган. Сен оюң боюнча ошол жерде коомдук саясий абалга көбүрөөк көңүл бурган экен, Анда жообуну көрөлү. Заман, коом, арзуу лирикалар, жаратылыш кооздугун сүрөттөө, санат түрүндөгү үлгү насаат терминаларында элди, жамаатты, жеке адамды тарбиялоо темалары камтылган экен. Демек, жообу жарым жартылай болгон үчүн 1 упай берели. Санаттоо. Кайсы жылдызды тандайсыңар? Кайсыл? Өтүлгөн деген аста. Жанып турганда, Асан Кайгынын философиясына бүгүн эмне үчүн кайтуу керек деген суроо экен. Дайсыңарбы? Санаттоо, кана Абдрахман. Асан Кайгынын философиясына бүгүн эмне үчүн кайтуу керек? Асан Кайгынын философиясы бул ошол жаратылышты, жан-жаныбарларды коргоо болгон. Биз кайтышыбыз керек, себеби азыркы учурда мындай жаратылышка жана жан-жаныбарларга мындай кордуктарды көрсөткөндөр көп болуп атат. Браконьерлер ошол абаны булгап, таштанды таштап ошол жаратылышты булгап, жан-жаныбарларга зыян келтирип атат. Биз ошол кайтып, жан-жаныбарларга зыян келтирбешибиз керек. Мурдагы калыбына келтиришибиз керек экен, Анда жооп кабыл алынды, жообуну карайлы. Анткени 20 кылымда адамзатка дал ушул Асан Кайгынын философиясы жетпегендиги үчүн жаратылыш катуу жабыркады. Ал ар бир кыргыз жараны жаратылыш менен таттуу мамиледе болуп, залалсыз
жандыктарга максатсыз зыян келтирбөөсү керек экен. Демек, жооп туура экен. 3 балл. Кийинки суроо Мурас тобуна кайсыл жылдызды тандайсыңар? Четтеги. Четтеги жылдызды. Суроо мындай экен. Кыргыз элинин турмушунда ырчылардын ролу кандай болгон дейт. Туура жооп үчүн 2 балл. Кандай кызмат аткарган? Жооп дәрбі? Ким жооп берет? Нуржанар. Кыргыз элинин турмушунда ырчылардын ролу кандай болгон? Алардын ролу аябай чоң болгон. Себеби алар ошол кыргыздардын башынан өткөн ар кандай окуяларды өздөрү өткөрүү үчүн, ошондой эле кыргыз элинин сөз жыйнагын кеңейтүү үчүн дагы колдонгон. Демек, маданиятка, анан кийин тарыхты дагы, анда туура жоопту көрөлү. Кыргыз элинин башынан өткөргөн оор күндөрдү кийинки муунга жеткирүү, элге дем берүү аркылуу таалим, тарбия берүү милдети болгон экен. Жоопту туура деп кабыл алалыбы? Кандай дейсиңер? Анда туура жоопко 2 балл. Кийинки суроо Санжира тобуна, силер кайсыл жылдыз тандайсыңар? Өтүлгөн деген сөздүн эң башындагы. Суроо мындай экен. Калыгул бай уулу эмне үчүн эл алдына комуз чертип ырдап чыккан эмес дейт. Туура жооп үчүн 3 балл. Эмне үчүн ырдаган эмес? Активдүү катышабыз, кана калгандардан. Жооптар каныкей? Анткени Калыгул бай уулу эл алдына чыкпа, ошо ырдап чыккан эмесинин себеби ал болсо кыска нуска сүйлөгөндө, жаш көргөндө анан мындай эл алдына чыгып сүйлөгөн, аз сүйлөгөн. Демек, аз сүйлөгөндүгү үчүн ырдап чыккан эмес деген ойду айтасыңар. Ошол чоң маанини кыска нуска сөздөр менен берген жаш көргөн, ошол чыккан эмес. Жооңарды кабыл алдым, анда туура жоопту угабыз. Анткени анын ата теги манаптардан болгондуктан эл алдына ырдап чыгуу манаптык даражасына туура келбеген экен. Ал жанакы Жаңыл мырза дагы Үчкө баатырдын урпактарынан болгондуктан ал ырдап чыгууну уят деп эсептеген экен. Анда булардын туура жооптору жарым жартылай болуп калды, 1 балл берип коелу. Кийинки суроо Санат тобуна. Санат тобу. Кайсыл жылдызды тандайсыңар? Акыркы калган. Акыркы калган жылдызды тандайсыңар. Улуу Хас Хажип деген наам кимге эмне үчүн ыйгарылган дейт? Туура жооп үчүн 5 балл. Жооп, даярсыңарбы? Ким жооп берет? Жоодар жооп берет экен. Ал Жусуп Баласагын ошонун чыгармасында ал өзүнүн Жусуп Баласагын жазган чыгармаларын ханга барса, ол хан болсо аны чыгармаларын көрөт дагы ага Хас Хажип деген наам ыйгаралып. Көрсөтүп берген үчүн эле деп ойлодум, Акыркы жооңарбы? Толуктайбыз дейт, кана Жомарт. Ошол жеке ошол китепти көрсөткөн, ошол өзүнүн тилибизде эң биринчи болгон. Эң биринчи болгондо ошол акылдыгына, ошол ичинде
ал окуганда болсо ошо мындай көп нерсени үйрөнгөн үчүн мындай билген үчүн мындай Билген үчүн берди дейсиңер, а? Анда ушуга жоопту көрөлү. Балыңар кеми? Кабыл алдым акыркы жоопту. Бул хандын кеңешчиси дегенди түшүндүрөт экен. Ал Жусуп баласагын Талгач Бураханга куттуу билим поэмасын белек кылганы үчүн улуу хас Хажип деген наам берилген экен. Так, жообуңар туура эмес болуп калды. 1 балл берейин, жарым ай болду. Санат болду. Балдар, анда эмесе бүгүнкү сабагыбыздын жаңы темабызды баштайбыз. Жаңы темага киришүүдөн мурда силерге ушундай сүрөттөрдү койдум. Бул сүрөттөрдү азыр жакшылап көрсөтөйүн, Бул сүрөттө кыргыз элинин турмушундагы кандай саясий окуялар чагылдырылган. Бул окуялар эмнеден кабар берет? Анан Сумайра биринчи кол көтөрдү. Мурас тобунан. Биринчи сүрөт бул 1906 болгон өркүндөгү сүрөт. Бул жерде кыргыздар Тянь-Шань тоолорунан Кытайга качып баратканы чагылдырылып турат. Жана экинчи сүрөттө болсо бул Кокон хандыгынын бийлигинин мезгилинде кыргыздарга мындай салык, көптөгөн зекет салыктарды берип, ошолорго бийлик кылып турган мезгилин көрүп турабыз. Ал эми үчүнчү сүрөттө болсо биз жанагы орус падышачылыгы менен колониясы болгонго мындай өтө турган колониалдык саясатка каршы турган сүрөттөр деп ойлойсуңар, э? Жакшы, кабыл алдым. Кийинки топтордо дагы ойлоруңар барбы? Толуктай турган же болбосо бул башка сүрөт эле деген ойлоруңар барбы? Санжыра тобунан Амина. 1906 жылда кыргыздар Тянь-Шаньдан качып келаткан жөнүндө сүрөт болуп эсептелинет. Өркүнүн себеби эмнеде? Ошого толуктап кетсиле. Ошол орустар келип кыргыздын жерлерин басып алгандыктан ошондуктан кыргыздар Тянь-Шань аркылуу качып кеткен себеби болуп эсептелинет. Ал эми экинчи сүрөттө болсо бул ошол Кокон хандыгы ошол кыргыздарга салык салып аткан сүрөтү болуп эсептелинет. Ал эми үчүнчү сүрөт болсо бул ошол репрессия. Ошол Кокон хандыгында эл жакшы жашаганбы? Кандай ойлойсуңар? Жок. Себеби кыргыздардан алар салык алып туруп, алардын ошол кыйнагандыгын бул сүрөттө берилген. Өтө салыктарды көп алган деп ойлойсуңар. Үчүнчү сүрөт эмне? Үчүнчү сүрөттө болсо бул ошол репрессия болуп эсептелинет. Репрессияны көрдүм деп ойлойм мен. Себеби репрессияда адамдарды өлтүрүп, ошол Сталин Эмне себептен адамдарды өлтүрүп чынында? Себеби алар ошол жалганчы деп мындай жалганчы наамын алган үчүн же болбосо ошол Анжиян баягы көтөрүлүшүнүн баштоочулары деп. Макул, жооңарды кабыл алдым. Кийинки топтон санат тобунан Абдрахман айтам дейт. Кана Абдрахман? Бардыгы толуктоо бериш керек. Толуктоолорду берсеңер жакшы болот. Биринчи ошол айтып өткөндөй эле өркүндө кыргыздарды орустар басып алган учур болот. Алар кыйналып кеткендигинен мындай орустар аларды ошол кыйнап салган өтө эле. Анан алар дагы жашашыбыз керек деп, кыйналсак дагы качайык деп ошол Тянь-Шаньдан Кытайга качат. Экинчиде ошол Кокон хандыгында да кыйынчылыктар көргөн. Себеби салыктар болгон, бирок хан өзү салык берген малга, соодалыгга. Кийин хандын аскерлери келип, өздөрү дагы салык алып кете берген да, мындай өзүгө акча алып калуу үчүн. Үчүнчүдө репрессия. Репрессиянын себеби кыргыздардан мыкты кишилер чыга баштаган. Ошол
Кыргызстандын өзүнүн чыгармаларын жазып, алфавитини түшүрүп, мындай өнүгө баштаган да маданий жактан. Анда дагы орустар жок кылыш керек деп, мындай баш ийбей коет бизге акырындыктан деп ошентип, алар дагы өлтүрүшкөн, зынданга ташашкан ушундай. Азаматсыңар, жакшы. Ар бир ой баалуу. Биз ар бир окуучунун оюн туура деп кабыл алдым. Кээ бирлер өздөрүңөрдүн каталарыңарды түшүнүңөр болуш керек, Бул өзүңөр көрүп тургандай, Кыргыз элинин башынан көптөгөн саясий окуяларды башына өткөргөн экен. Бул жерде улуттук боштондук күрөш, улуттук боштондук күрөштө элдер ошол туура эмес саясаттын айынан, же болбосо жерлерин тартып алгандыктан, аларга каршы тура албагандыктан эмне кылат экен? Каршы чыгып, жеңилип калган учурда Кытай тарапка качып кетет экен. Андан кийинки Кокон хандыгынын учурунда Кыргыз элинин жашоосу аябай начарлаган. Ал жерде Кыргыз элинде малдан, буудайдан, эгиндерине, же болбосо жайылтуу деп дагы көптөгөн салыктарды алып, кыргыздарды аябай эзип жиберген. Ошол себептен бул сүрөттү дагы кыргыздын турмушун көрсөткөн сүрөт катары көрсөттүм. Андан кийинкиси болсо бул репрессия. Репрессия бул кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөйбүз деген белгилүү инсандары, ошол белгилүү инсандары өз алдынча мамлекеттүүлүктү түзүш үчүн аракет кылып, курум, жыйын уюштуруп, ошол жерде көптөгөн окуяларды талкуулап, анан ушул жөнүндө бийликтин, орус бийлигинин кабары бар болуп калып, анан ошол жерден аларды кармап, массалык түрдө жазалоо кабыл алынган экен. Бизде ушул мезгилде көптөгөн жазуучуларыбыз, ишмерлерибиздин баарысы ушул 1937 жылдагы репрессияда каза болгон экен. Бул сүрөттөрдү көрсөтүүдөгү максатым биздин адабиятта ушул окуяларды чагылдырып берген, же болбосо ушул саясаттын туура эмес экендигин чагылдырган бир инсан бар. Ал ким бул? Арстанбек Буйлаш уулу экен. Демек, биз силер менен Арстанбек Буйлаш уулунун өмүр чыгармачылыгы жана Тар заман аттуу поэмасы менен таанышабыз. Аны биз силерге ар бир топко бирден барактарды бердим. Ошол барактарга ар бир топко өздөрүнө жараша топтук изилдөө берилет. Биринчи Мурас тобуна өмүр баянын изилдейсиңер. Экинчи топ силер Санжыра тобу, анын чыгармачылыгын изилдеп чыгасыңар. Үчүнчү топ силер Тар заман поэмасынын тарыхый жана социалдык мааниси жөнүндө кеңири түшүнүп бересиңер. Бул жерде тандоо укугуңар бар. Кааласаңар интернет блогдарынан, кааласаңар таркатмалардан, кааласаңар колуңардагы китептерден маалыматтарды алып, 5 мүнөттүн ичинде презентация түзөсүңөр. Ар бир топтун катышуучусу бул топтук ишке активдүү катышасыңар деген ойдомун. Анда убакыт кетти, баштадык. Темалар Тар заманы, кааласаңар китептерден маалыматтарды издеп чыксаңар.
Där bolganlardı? Sizlerge berilgen vakt бүтtü. Anda презентацияларга көңүл бурсак, биринчи топ Мурас тобу чыксын. Келгиле Мурас тобу. Калган топтор көңүл бурабыз, Арыстанбек Мурашұлы. Ал 1824 жылы Issық көлден Тескей сыртында туылған. Анын атасы Былаш эл арасында кадыр баркытуу дөөлөттү бий болгон адам. Жана ошондой эле анын апасы Төрөкан мындайча айтканда салбар аял болгон. Себеби ошол Былаш ага же кан көрбөйт, же башын бошотпой жүргөн. Ошондой эле жаш кезинен эле Арыстанбек Былаш уулу атасынын мээримине ээ болбой мындай кыйын жаштыкта жоңоёт. Жана ошондой эле анын оокат өзүнүн оозуна кенен жетпей, куур тоон менен куурап жүрүп, ошол бооруну жерден көтөрүп, кыйналып жашайт. Ошондой эле аны көп элдер ошол сыяктуу эле атасы, анын биринчи аялы дагы көп басынтат. Ага карабастан ал байбиченин балдарын уруп, кийимдерин тартып кийген. Ал таанымал комузчулар менен беттешип, ар дайым алдыңкы орундарда турчу. Жакшы, кийинки Ал кыргыз элинин башынан өткөн дири окуулардын көргөн. Алардын ичиге Кокон хандыгынын кыргыздарга кылган бийлигин, жана буу менен Сарыбагыш урууларынын өз ара бир нече жылдарга созулган кандуу чабышканын, жана падышалык Россиянын кыргыз жерин каратып алган колониялык бийлигин өз көзү менен көргөн. Жана ошондой эле анын атасы аны кой козуга салгандан кийин салган, ошентип аны кул катары көрүп жүргөн. Ошол учурда ага карабастан бардыгы байыны атасы Арыстанбектен көрөт. Ошол учурда Кокон хандыгы Анжиянга бүт бийлерди чакырганда, бул жерде Былаш Тыным Сейит уруусунан чыккан Былаш бий дагы барып, ошол жерде ак кийиз менен аны камакка отургузушат. Ошол атасы менен кошо барган Арыстанбек дагы ал жакта комузун чертип ырдап жүрө берет. Бул анын ыры черткен комуз күүлөрү ошол жердеги тургундарга жагат дагы. Алымбек таткан кулагына дагы барып угулат. Алымбек болсо Арыстанбекти мындай текшерип көрүш үчүн аны көптөгөн комузчулар менен беттештирет. Жана ошондой эле ал аны басынткан атасы кийин Арыстанбектен убай көрөт. Ошентип ал Алымбек таткан ырчысы болуп калат. Ырчысы болуп калганда ал көптөгөн даңкка ээ болот дагы. Алымбектен атасыны бошотуп жиберүүсүн суранат. Ошондо Алымбек аны атасыны бошотуп жибергенде өзүн эле жибербей, Олжо буйланы кошуп, Тыным Сейит өзүнүн уруусунун жерине барат. Кийин көптөгөн жылдар өткөн соң ал Арыстанбек Былаш уулу Алымбек таткандан жооп сурап үйүнө кетет. Үйүнө жеткенде ал Тыным Сейит уруусу аны аябай кадыр баркытуу, даңктуу киши катары көрүп, аны сыйлап тосуп алышат. Бирок ал өзүнүн кыргыз элинде, казак кыргыз элинде аябай таанымал, даңктуу инсан катары калып эскерилип келет. Азаматсыңар. Азаматсыңар. Анда кийинки топко кезек берели. Санжира тобу келгиле.
уулунун чыгармачылыгы, чыгармаларынын жаратуу ыкмасы. Оғыздеки поэзия бұл Арыстанбек Буйлашұлы ошол өзүнүн чыгармачылыгына кагаз бетине түшүрбөй эле ошол эл оозунда сакталып, анан ошолор ырлары жыйналып, ошол кийинчерээк кагаз бетине түшүрүп алынган. Айтыш өнөрү болсо ал өзү жазбай эле мындай акын мындай айтыштарды эле өзү ойлоп, кийин ошол элдин өзүнүн оозунда калган айтышты эле өзү ойлоп таап айта берген да. Комузчулук жана күү чыгаруу. Ал өзүнүн күүлөрүн комузда черткен жана ошол мындай күүлөрүнү шакирттерине үйрөтүп калдырган. Физиологиялык жана коомдук көз караштар. Анын ырлары көбүнчө ырларга басым кылып, ой жүгүртүүлөргө басым кылган жана коомдук маселелерди чыгылдырган. Анын күйлөрү 500гө тете күүдү черткен. Ал күйлөрдүн жарымы айганы, керөзөнү, кой бөлөрү, кашкасы, тил боорусу, камбарканы, толгоосу, манасы, мендирманы деген жана башка чыгармаларын калтырган. Анын бир өзгөчө таланты, эгерде айтышта комуздан кол таап калса, буту менен да айтып чертип кеткен. Ошентип буту менен айтып да жарыштарды жеңген кездер болгон. Бул кезде Арыстанбек бир күү черте коюп, анча-мынча комузуна үн кошуп, ошол жерде эле ырдап, айыл арасында эл баш кошкон жерде, анча-мынча той мааракелерде эрмек болууга да жетишкен. Ал нерсени уккан эл Арыстанбекке колуңдан айланайын, үнүңдөн айланайын деп жалынып жүрүп айттырган. Арыстанбектин атасы Буйлаш болгон. Арыстанбектин атасы ошол Кокон хандыгы Буйлаш баш болгон Тыным Сейит уруусунун мыктыларын жыйнап алып, Анжиянга чакырып, ошол жерде абакка камап койгон. Арыстанбек эл аралап комуз чертип жүргөндө ошол Алымбек атка анын кабарын угуп калат дагы. Анын башка комузчулар менен беттештирет. Беттештиргенде ошол баарын жеңип алат дагы. Анын ырлары Алымбекке жагат дагы, жанына алып ырдатып жүрөт. Андан кийин ошол жерде Арыстанбек атасынын ошол жайын айткандан кийин анын мүрдөөсү аткарылып, атасыны абактан алып чыгат. Андан кийин ошол Талып молдонун эскерүүсүндө мынтип айтылат да. Мен үйгө кирсем, ошол жыйык үйдө ошол Арыстанбек Буйлаш болуп турган экен. Жыйык элдер жыйылып алып, ошол Арыстанбектин ырын угаткан экен. Ал жерде ошол бир убакта эле катуу нөшөр жаап жиберди дейт. Ошондо адамдар ошол нөшөргө карабай эле Арыстанбектин ырдаган ырыны ошол кунт коюп укту деп айтылат да ал жерде. Андан кийин ошол күн кечкирип келсе дагы ошол адамдар малдарыны эсинен чыгарып коюп, акырында ошол Арыстанбек айтыптыр, малдарыңар эсиңерден чыгып калды дегенден кийин адамдар ошол малдары эсине келип, андан кийин ал жерде ошол элдер тарап кеткен экен. Азаматсыңар анда. Ошол жерге айтып берели. Гезет санат тобунда Тарзаман поэмасындагы негизги темалары социалдык теңсиздик, тарыхый өзгөчөлүктөр, маданий жана руханий кризистер. Булардын ар бирине токтолуп кетсек, социалдык теңсиздик бул күчтүүлөрдүн алсыздарды басмырлоосу, кедей кембагалдардын оор турмушу чагылдырып баяндалат. Тарыхый өзгөчөлүктөрүндө болсо, Арыстанбек орус падышачылыгынын кыргыз жергесинен жайылышын, анын эл турмушуна тийгизген таасири чагылдырылган. Маданий жана руханий кризистерлер поэмада мурунку када-салттардын наркын жоголушу, элдин руханий дүйнөсүндөгү өзгөчөлүктөр тууралуу баяндалат. Тарзаман поэмасы. Тарзаман бул оор мезгил, кыйынчылык, адилетсиздик өкүм сүргөн доор болуп эсептелинет. Арыстанбек Буйлаш уулу өз поэмасында кыргыз элинин басып алуучуларга, өзгөрүүлөргө, кедейликке жана адилетсиздикке туш болгон сүрөттөлөт. Бул жерде орус падышачылыгы кыргыздарды басып алган, Кокон хандыгы салык салып турган жана ошондой эле Казак ханы Кененсары кыргыздарга жортулуп койгон. Анан Бугу менен Сары Багыштын урушуна күбө болгон. Тарзаман поэмасына салыштырууларды айтып өтсөк, адилетсиздик
адилетсиздик илгери байманаптар элди эзишкен, кордошкон, көз каранды болуп жашашкан элдер. Азыр болсо байкедей менен ажырымы ошол бай менен кедейлер ошондо ажырабында жашашат жана коррупция жана чоң державалардын да таасири мындай Маданияттын жоголушу илгери Орус империясынын таасири, кыргыз тилинин басымдалышы болгон. Азыр глобалдашуу, жаштардын четкелерге кызыгуусу, кыргыз тилин сактоо маселеси. Элдин турмушу илгери ачарчылык, оор эмгек жана согуштар менен жашашкан. Азыр болсо ишсиздик, инфляция, миграция көйгөй. Азаматсыңар, анда элип коелу, Азаматсыңар балдар, бүгүн Арстанбек Буйлаш уулунун өмүрү жана чыгармачылыгы, Тар заман поэмасы жөнүндө аябай сонун маалыматтарды бердиңер. Ар бир топко 2ден упай берилет. Бүгүн сабактан көп пайдалуу маалыматтарды алдыңар. Бүгүнкү силердин алган билимдериңерди текшерип алыш үчүн онлайн тест түзүлгөн. Анда Kahoot программасына киребиз баарыбыз. Ошол жерден ушул номер аркылуу кирип оюнга катышабыз. Даяр болсок, анда суроолорду баштадык. Биринчи суроо. Арстанбек Буйлаш уулу кайсы жылы төрөлгөн? Кийинки суроо. Ал кайсы аймакта жашаган? Окуучу туура жооп бериптир. Анын чыгармачылыгынын негизги темалары кайсылар? Он 2 окуучу туура жооп бериптир. Анын чыгармачылыгы кандай коомдук мааниге ээ? Кийинки суроо. Арстанбек Буйлаш уулу кайсы тарыхый доордо жашаган? Кокон кандыгы мезгилинде, Россия империясынын колонизация мезгилинде, Совет доорунда, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүк алган мезгилинде. 9 окуучу туура жооп бериптир. Бийге, ырга, төкмөлүк сүрөттөнөрмүш. Сегиз окуучу туура жооп бериптир. 7-чи суроо. Анын чыгармачылыгынын негизги өзгөчөлүгү кандай? Эпикалык ыр жанрлары, лирикалык, коңуз аркылуу аткарылган күйлөр, драмалык чыгармалар. 11 окуучу туура жооп бериптир. Арстанбек Буйлаш уулу кандай атак даңкка ээ болгон? Арстанбек чыгармачылык өнөрү менен атасына кандай жардам кылган? Байлык жыйнаган, эл башкаруучу болгон, атасын камактан бошотуп чыкты, атасынын кегин алды. 14 окуучу туура жооп бериптир.
Акыркы суроо. Анын мурасы кантип бизге жетти? Эл оозунда айтылды, жер кыртышында кийиз таңапта көмүлдү, деп болуп басылды, репрессиялар. 12 окуучу туура жооп берди. Анда 3 орунду. 3-чү орун Азиза, азаматсың. 2-нчи орун Нуржанат, азаматсың. 1-нчи орун Зинера, азаматсыңар. Бул окуучуларга 5. Анда эмесе кийинки сабагыбызда Арстанбек Бойлаш уулунун чыгармачылыгы жөнүндө Тар заман поэмасынан кыскача үзүндүлөрдү жаттап келесиңер. Саламатта калгыла.